Саламатсыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Кичине суроолор болду эле комментаторлордун арасында. Газа менен Сирияда эмне болуп жатат деп. Газанын жана Сириянын ошо тополоңдору эмне менен азыр бүтүп жатат, кандай абалда деген. Эгерде тактасак, кичине маалыматты тактап көрдүк. Ошо маалыматтар боюнча друздар менен бедуиндер кандайдыр бир келишимге келишти. Друздар Ас-Суэйданын тегеректеген ошо шаар четтерин таштап жатышат, чыгып кетип атышат. Ушул 1000ден ашык адам каза болду. Аяктан аябай начар иштер болду. Бедуиндер ким аларды ошо друздарга каршы чыгарттырды деген суроолор эмгичекти бүтө элек. Израилдик серепчилер ошо ойлоп атышат, булар Ирандын атайын күчтөрүнүн атайын операциясы болду деп. Билесиңер, мурда бир Иранды бомбалоо баштаганда Израиль айтылды эле, бир нече Ирандын атайын аскерлери ошо Сириянын аймагына кирип кетип, Ирак жана Сириянын аймагына кирип кетип жатышат деген бир маалымат чыкты эле да, Иордандын чегарасын өтүшкөн деп. Балким ал чын болгондур, балким жок. Эмгичекте расмий маалымат жок. Жапа чеккендер друздар менен эле бедуиндер да. Бедуиндер бул деген баягы чөлдөрдө жашаган арабтар да, мындай шаарлардын сырткары. Албетте бул нерсе дагы эмнени билдирип жатат? Бул деген дин жактан чыдамсыздык, дин жактан кандайдыр ынтымаксыздык бар. Ар кайсы диндердин агымдары бири-бири менен тирешүүдө Сирияда. Ошол нерсе албетте чоң кооптондурат. Дүйнөлүк коомчулугун жана чоң мамлекеттердин АКШ менен ошо Түркия өз сөздөрүн айтышты. Бир четинен Түркия Израилге эстетти. Израиль сер деген ушундай ойноп албагыла деп. Эгерде аймактык сепаратизмди күчөтсөңөр, акыры жаман бүтөт деп айтып жатышат. Андай эч кандай жакшылык чыкпайт деп айтып жатышат Түркия. Регионалдык согуштун тамырын ушу азыр кайра ошо отургузуп атасыңар деп атышат да. АКШ болсо ошо Жуланиге өзгөчө басым жасады. Жулани сен деген ошо Евро биримдиктен да ушундай сөз келди. Өз мамлекетиңде ар кайсы тараптагы иштеп аткан, баягы ар кайсы тарапта ишенип жаткан, же болбосо ар кайсы улуттагы кишилерди ынтымакка келтир деп. Ошол улуттук же болбосо диний аздыктарды кемсинтпегиле, аларга бирдей бийликке орун бергиле, аларды да коргогула деген ушундай тыянак берип койду да. Израиль болсо друздарга жардам бере баштады. Акырындап баягы кан дозаларын жиберип атышат, кадимкидей донордук канды да. Тамак аш жиберип атышат, ошо кээ катуу жарадар болгон друздарды Израилге чейин алып барып даярдап атышат. Анан алар дагы сокку ургандан кийин ошо Сириянын расмий ички күчтөрү Суэйдадан бир аз чыгышты дагы, бирок курчап турушат эмгичекти. Жана Аль-Жулани айтып атат, эме дейт, ошо бул нерсени уюштургандарды жоопкерчиликке тартабын деп жообун айтып атат да. Ким болду экен? Кызыктуу да, эмгичекте бир да ошо серепчинин такталган сөзү жок да, эч ким билбейт. Израиль ошол Иран деп атат. Бир четинен башка израилдик серепчилер түркиялык атайын күчтөр деп атат. Башкалар болсо баягы жок, бул дагы үчүнчү мамлекеттин күчтөрү деп атат да. Ошол үчүнчү мамлекет ким болду экен? Ошондой кызыктуу суроо. Эл аралык реакция албетте ушуга аябай катуу болду. Бирок эл аралык реакция баары бир мындай, мисалы үчүн алавиттерди кырганда, ошол алавиттер бир нече жыл мусулмандарды кырган, 600 000 кишини өлтүргөн деп коюп көз жумуп коюшкан да. Ошо канча киши кырылды экен азыр белгисиз. Алавиттердин саны аз эле да. Ошол негизи канча адамды өлтүргөнү так айтылбай жатат. Ошо Жуланин өкмөтү дагы ал боюнча маалыматты бөлүштүрбөй евро биримдик унчукпай жатат да. Алавиттерди өлтүрсө болот дегендей болуп атат да. Ал эми ушул друздарга болсо кичине үн катты да. Друздарды болбойт экен. Ушундай болот. Анткени друздар арасында да христиандар да бар экен дегендей сөз болуп атат да. Канчалык бул эл аралык кандайдыр бир тең көз карашка, экилик стандартка туура келет же туура келбейт, ушуну дагы сиз комментарийиңерден жазып коюңуздар да. Дагы ошо негизи маалымат порталдар ушундай болду.
албетте. Газадагы кырдаалды карасак, аякта Израилдин чабуулдары кайра эле уланып атат. Израиль дагы эле кандайдыр бир четинен гуманитардык ушундай кылмыштарды кылып атат, аскердик кылмыштарды кылып атат жана маалыматтык согуштан жеңилип атат да. Анан дагы ушул абалды эч өзгөрткүсү жок болуп жатат да. Өзүнүн күчүнө таянып, Америка Штаттар менен өнөктөштүгүнө таянып, өзүнүн баягы жаза албастыгына тиле тамшанып атат. Ушундай десе болот. Израиль дагы чапты, негизи 72ден 81ге чейин киши каза болду дейт Газада. Арасынан гуманитардык жардамдын баягы катарында тургандар да, арасынан да өспүрүм жаш балдар да бир топ каза болду дейт. Жаш балдардан ошол 15 адамдан акыркы бир дагы бир ошо ачарчылыктан 15 адам өлдү дейт акыркы бир күндө. Анын ичинен 4 жаш бала. Эми Хамастын маалыматынча жаш балдар деп алар 21 жашка чейинкилерди да айтышат. Анан ошол жерден ачкачылык аябай күчөп жатат. Ошо согуш башталгандан бери 100дөн ашык адам ачкачылыктан өлдү деп айтылат да ошо Газада. Анан бул такыр түшүнүксүз абал, анткени гуманитардык жардам жиберилип жатат. Газада курчоого алынган административдик бөлүк кичинекей эле. Ошол жердеги баягы лагерде мындай катылган адамдар аларга гуманитардык жардам жиберсе Хамастан алып калып атат, же болбосо баягы башка ошол Ясир деген жаңы чыгып атат. Ушундай мен Газанын келечеги болом, Хамасты жок кылам, мен деген Газада бийлик болом деп Израиль менен дагы иштешкен бир бала. Ошо адам ал ошол гум жардамды колго алып алышат. Анан кээ бир дагы кылмышкер топтор да пайда болуптур, бир топ, алар да ушул гум жардамды тоноп атышат да, каракчылап. Элге мындай алсыз куралданбаган элге кээ бир учурда ал гум жардам жетпей калып атат да. Ошол таң калыштуу нерсе. Дагы Израиль бир сокку кылды. Ошол соккуда мисалы үчүн ошо Дейр эль Бала шаарындагы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кампасы бар болчу, жана жашоо жайы ошо баягы алардын жумушчулары иштеп аткан жерлер да, кызматчылар. Ошол кызматкерлер жашаган жерге бомба түштү Израилдики, жана кээ бир алардын мүчөлөрү ошо кармалды да, кадимкидей Израиль армиясы аларды мындай барымтага алды десе болот, же кандай арест болду, ушундай кармап алышты дагы, эмчекти кармап алышат да. Аяка албетте буунун башчысы, баш катчысы Антонио Гутерриш ошо сөзүн айтты, кой бергиле, эмне кылып атасыңар, ошо ачарчылыкты өзүңөр уюштуруп атасыңар, Израилде атайын кылып атасыңар деп. Эл коомчулугу дагы ар кандай сөздөрдү айтты. Мисалы үчүн Норвегиялык качкындар кеңеши ошо бизде кээ бир учурда кызматкерлер, биздин уюмдун кызматкерлери ачык калып атат. Эмне кылып атасыңар, эмнеге ошол коопсуздукту жакшы камсыздабай атасыңар деген сөздөрдү Израиль өкмөтүнө айтып атышат. Европа жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүнүн тарапта катуу сындар айтылып атат ошол Израилге каршы. Эми Израиль өкмөтү эмне кылып аласыңар дегендей да. Анан эмки чекте мындай гуманитардык жардамды бөлүштүрүү, америкалыктар айтат, биз бөлүштүрөлү десе, израилдиктер жок, өзүбүз деп коет, бирок бөлүштүрүү системасын колго ала элек деп эсептелип жатат да. Ошо жыйынтыктаганда СУВДда убактылуу тынчтык орноду. Аякта согуш жок, тынч баары. Газа тилкесинде болсо акыркы эле күндө ушул 70ден ашык 81ге чейин адам каза болду. Жана көп учурда ушу гуманитардык катастрофа тереңделип атат, ачарчылык көбөйүп атат. Сырттан келген жардам жолдон тонолуп каракчыланып кетип атат. Тиешелүү түрдө элге жетпей атат да, ошо Газанын жапа чеккен эле. Абал ошондой начар, жакшы эмес. Ошон үчүн мындай абалда кандай иш кылыш керек да? Мисалы үчүн Кыргызстандан жиберилген гум помощь деле кээ бир учурда аны жыйнаган адамдарда кандай адамдар ошол суроо туулат да. Тияка жеткенде да кимдердин колунан алып түшөт, ошол да суроо да. Ошон үчүн Кыргызстандын ушундай гум жардам уюштурсаң, кандай өз дарегине жетеби жетпейби деген суроолор эмчекте бар. Албетте бизнес пландоону үйрөнүү ошо QR коду бул жерде үйрөнсөңүздөр болот. Албетте каналды колдоп койсоңуздар да болот. Негизи өзүңөрдүн пикириңерди комментарийлерге жазгыла. Мындай кабар сүйүндүрүүчү кабардай болбойт, албетте аябай өкүндүрүүчү, мындай кичине жүрөктү оорутуучу кабардай болот. Аяктагы абал бир эле жанакы жери ошо масштабы кичинекей да, дүйнөнүн баягы башка окуяларына салыштырганда масштаб кичирээк. Антсе да болбойт да, аякта да адамдар көп болуп, аз болуп, адамдардын баары жапа чегип атат да. Ушундай комментарийлер жазгыла, эми видеолордун көрүшкөнчө.
senin kuralın al. Business banker barına başlardan mum karavan. Çok arkasın car yolundan, işledikte senin kuralın al. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.